Саламатсыздарбы урматтуу кадырман теле көрүүчүлөр, кезектеги түшүнүктүн чыгарылышы адаттагыдай өз ишин баштайт. Бул чыгарылышта биз Кыргызстандагы микрокредиттик компаниялардын ишмердүүлүктөрү жөнүндө сөз кылган турабыз. Сиздерге бүгүнкү студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Микрокредиттик компаниялардын ассоциациясында аткаруучу директор Алишер Акбаралиев жана Укуктук мейкиндик коомдук фондунун төрагасы Сулайман Усенов агай келген. Студиябызга кош келипсиздер. Суроону агай сизден баштайын. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 400дөн ашуун микрокредиттик компаниялар өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет да. Анан максаты кандай бул микрокредит? Максат деген бул максат негизги максат ошол шаарда эмес, айылдарга жетпей кеткен акчалардын финансовый доступ деп коебузбу? Ошол доступ. Кандай мындай түшүнүктүү тил менен сүйлөсөңүз. Мисалы айылдагы биздин карапайым эл банктан акча ала албай, райондорго барат же областка барат. Аны барбай, аны кыйналбай ошондой эле условия жаратыш үчүн ошондой эле компания ачылган да. Керек болсо ар бир айылда ошондой эле жеңилдик башка жерге, алыс жерге эле барбай, ошо айылдын ичинде эле ошондой эле микрокредит уюшмалардын ачылыш максаты ошондой эле болгон биринчи. Банктын кичинекейби ошондо? Ошондой эле банк кичинекей десе эле болот, бирок алар жалаң эле ошол кредит менен деле кредит эле берет да. Тамсыздайт. Кредит эле берет. Мындай перевод деген нерселер жок, анан обмен операция деген жок. В основном ошол кредитование. Мыйзамда бизде бүгүн мыйзамдуу өлкөдө жашап атпайбызбы? Кандай бир кайсы беренелерде эмне деп келет бул микрокредит? Бизде мыйзам ошондой эле мыйзам бар. Микрофинансовый уюшмалардын законы, закон о микрофинансовой деятельности деген закон бар. Национальный банк аркылуу. Алардын 2-нчи статья боюнча бул андай организация ачылып атканда алардын уставной цели бул содействие организации социальное развитие, социалдык өнүгүү маселе боюнча негизги өзүнүн максатын коюп атат. Бүгүнкү күндө ошол өзүнүн максаты жанагындай калктын деңгээлин, экономикасын, өзүнүн бир жашоосуна жакшылык алып келе турган финансылык жардам деген максат да, э? Ошондой эле максат. Бүгүн ошол толук кандуу эле бир максатына кандай болот атат? Мындай, бул ачык эле суроо болуп атат. Мындай эле ачык эле айткандачы. Себеп бул микрофинансовый рынок деп коебуз. Өзгөчө бир индикаторлор жок да, мындайчы, чтобы отслеживать кыла турганчы. Мындай кандай десем, финишке келип же болбосо чуркап атканда бир жерге келесиң, ошол все достижение цели болуп калды деген. Мындай анык эле максат белгиленген жок да, мисалы 10 жыл мурунчу. Негизги максат ошол социалдык жактан колдоо. Мисалы ошондой эле деп коебуз, бирок анын деле башка талкуулоосу бар да. Социалдык деген бир эле бул просто гуманитарный жардам эмес да. Тем более социалдык жардам бул мамлекеттин функциясы. Бул микрофинансовый уюшмалардын функциясы эмес негизи. Бирок ошонун содействие боюнча бул как раз ошондой милдети бар, чтобы содействие именно социальных задачах деген функциясы бар. Ал боюнча ишеничим бар, андай достижениялар бар. Ишмердүүлүгүңүздөргө бүгүн эл ыраазы болуп атабы же наразы болуп атабы? Аябай жакшы суроо. Ыраазы болуп атабы, мен элден сураш керек негизичи. Жок, сиздерге даттанып жана өзүмдү өрттөйм же мен тигинтем минтем деп ызычуулар көп чыгып атпайбы ушул акча маселесинде? Ушул наразы болгон тараптар дагы жерлерден ушундай көп чыгып атат. Анан ошондон айтып атканда сиздерде кандай болуп атат? Бул элди мындай карайсыздарбы? Жок, сөзсүз карайбыз. Биз дайым эле ачык. Ошол биздин мүчөлөр катарында эле айтканда эле биз баардык ошондой эле микрофинансовый уюшмалардын негизги максаты ошол ачык болуп, ачык талкуулоо, ачык суроо жооп. Жок, эми сураш керек деп атпайсызбы агай? Бүгүн сиздерге маалымат келген жокпу эч бир мындай? Жок, маалымат бар. Бизде эле маалымат, биздин маалымат боюнча банктар кирбеген жерге эле биз кирип аткан жерибиз статистикаларыбыз бар да. Мисалы биздин 24-25 банк бар
Кыргызстанда. Бирок бардын алганда эле алардын район менен жайланышы деле все равно аз болуп атат. Рахмат, аз дагы кененирээк алдыда киребиз. Сулайман агай, сиз айтсаңыз, бүгүн ушул наразы болгон тараптардагы коомчулукта аябай ачык эле чыгып, жанагындай өзүмдү өрттөйм мен, же банктарды өрттөйм, ушул микрокредиттик компаниялардын жанагындай офистерин өрттөйбүз деген акцияларды көп угуп атабыз да маалымат булактарынан. Кандай болуп атат? Сиз ушул укуктук мейкиндик деген өзүңүздүн коомдук бирикмеңиздерде ушундай экен. Сиздер ушул жагында кандай баа бересиз? Азмаз кичине аркага кайтып, сиздин сурооңузга дагы бул жакта шериктин дагы жообуна толуктап кетсем, 2010-жылы биз Ош кааланында 2010-жылдагы жапа чеккен ишкерлердин иштеп атканда эң негизги проблема ошо насыя көйгөй болуп чыккан. Насыя көйгөйүндө биз эмнени байкадык? Көбүнчө жарандардын өзүнө коюлуп аткан милдеттемелерди көрбөй. Айтканда кайдыгерлик менен өзүнүн аракеттерин, өзүнүн укуктарына ушундай мамиле кылуу. Ким? Жарандардын. Эмне себептен деп чыгартырган болсок, себеп андан кийин 2012-2013 жылдары биз изилдөө кылып көрдүк. 1050 адамдын ичинен карап көрсөк, жарандардын өзүнө болгон кайдыгерликтен кээрки тараптар пайдаланат экен. Кандай десе, эгер жарандын укуктук жагынан билим деңгээли төмөн болсо, же болбосо сабаттуулугу, финансылык болобу, кредиттик болобу сабаттуулугу төмөн боло турган болсо, кээрки кредит берип аткан уюмдар бул менен орусча айтканда злоупотреблять этет экен. Аз бул жакта биздин шериктер туура айтып кетти. Кыргыз Республикасынын микрофинанстык уюмдары тууралуу экинчи бир нерсе так айтылган. Багыты социалдык жагынан жарандарга жардам берүү. Ал жерде дагы мындай жери бар. Жакырчылыктан жоюуга көмөк көрсөтүү, анан иш менен камсыз кылуу. Бул багыт азыркы учурда микрофинансылык компаниялар бирөөсү да кам көрбөйт. Жана ишине өзүнүн ишмердүүлүгүн иштетпейт. 2013-жылы биз бул жөнүндө өтө көп какшап келгенбиз. Жогорку кеңешке да, Улуттук банкка. Эмне себептен булар багыттан сырткы иштеп атат? Эмне дегенде, жеке банк менен микрофинансылык компаниянын өзгөчөлүгү айырмасы эмне десе, микрофинансылык компаниялардын негизги багыты эгер ушул болсо, жеке банктын багыты булар өзүнө болгон пайда көрүү. Азыркы учурда микрофинансылык компания менен банктын ортосунда эч кандай айырмасы жок. Эч кандай айырмасы жок. Только ушул жалгыз гана пайда көрүү. Ооба, катя багытын мыйзам чегинде көрсөтүлгөн. Керек болсо микрофинансылык компаниянын тарыхын карап көрсөк, бул деген ушу Юго-Восточный Азияда чыккан, ошол жерде тарыхы дагы именно жакырчылыктан чыгаруу жарандарды. Бирок азыркы көйгөй эмне себептен болот? Кайта жакырчылыкка түртүү болуп атат. Эмнеге? 90-жылдан баштап бизде мыйзамдар микрофинансылык уюмдар менен жеке банктар өтө ыңгайлуу шартта түзүлүп берген. Азыркы күнгө чейин, мындай айтканда, хоть кыйын абал 2010-жыл кезсе дагы, бирок 2010-жыл ушундай бир чоң себепке ээ болду. Микрофинансылык уюмдардын ишмердүүлүгүнө, жеке банктардын ишмердүүлүгүнө өтө чоң тескөөлөр, өтө чоң көзөмөлдөр жүргүзүлө баштады. Эмнеге? Себеп жарандардын жакырчылыгы бирден бир жеке банктар менен микрофинанс компанияда биз эсептейбиз. Ошого болгон чоң көйгөйлөр, аз айтып аткан өзүнө кол салуу. Өздөрү барып атпайбы ага? Да, өзүнө кол салуу. Бирок адамдар эмне үчүн барып атат? Бул да жакшы суроо. Бул маселе сабатсыздыктан. Эгер бул теманы мисалы рекламада жарыяда берип аткан нерселерди адепкел өнүгүүнү көрсөтпөстөн, бир аркасынан кандай сен маселеге же болбосо кандай проблема душар болуп калышы мүмкүн деген берип аткан болсо, мен ойлойм жарандар барбайт. Себеп бизде көбүнчө маркетинговый службалар жакшы иштегенден, ошо жеке банктардан болобу, жеке микрофинанс компаниялардан болобу, жарандар ошондой болгон алдоо иретинде кетип калып атат. Дагы бир нерсе айтып кетиш керек. Бул жерде жарандардын эң чоң көйгөйү бул чоң маселеде турат. Кандай маселеде? Эгер микрофинансылык компаниялар азыркы учурда жакшы өнүгүп атат десе, мен кошулам, чындап эле жакшы өнүгүп атат, жакшы ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Эмне себептен? Себеп ыңгайлуу шартта түзүлгөн. Бирок экинчи суроо. Эгер жарандар таптакыр албай койсо, микрофинансылык компаниянын эртеңки болгон келечеги эмнеде? Жабылат. Булардын болгон ишмердүүлүгү бул жерде ыңгайлуу, башка мамлекеттерде эмес. Биз өзүбүз 6 миллионго жетпеген жарандай айтып атасызбы, 100 официалдык. Хотя официалдык эмес. Официалдуу өзү 500ге жеткен 2014-жылы. Анын ичинде иштеп аткан ишмердүүлүгүн токтотуп койгон, кайсы бир себептер менен ишмердүүлүгүн дагы жаап аткан бир процессте жүргөндөр. Бирок бул процесс азыркы учурда эмнеге болуп аткан себеби 2010-жылы ушул болгон окуя баардык микрофинанс компанияларды электирип чыкты. Ким эмне ишмердүүлүк кылат? Себеби буга болгон шарттар 2013-жылы кабылган сүткөрлүк тууралуу сүткөрлүктү чектөө мыйзамы чектөө коюп берди. Керек болсо биздин өзүбүздүн изилдөөбүздө, сот катышуубузда көрдүк, 150%га чыккан кредиттер бар. 150%.
Анын ичинде азыркы учурда даже көмүскө берип аткан да кредиттер бар. Бирок микрофинансылык компания конкретно отурган болсок, микрофинансылык компаниялар өзүнүн багытынан сырткы ишмердүүлүгүн жүргүзүп жүрөт. Кандай дегенде, негизги багытынан сыртка чыккан. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн өзүнүн Кандай багыты. далилдер менен? Себеби алар азыр социалдык ошо жарандарды жакырчылыктан чыгаруу, мамлекетке экономикалык жактан көмөк көрсөтүү багыты жок. Болгону чынында айтканда өзүнө гана пайда көрүү гана максаты менен жүрөт. Эмнеге? Буну эмнеден көрөбүз? Биринчиден сот процесстерде. Экинчиден элдердин болуп аткан чыгып аткан көйгөйлөрү. Азыр митингге чыгып атат. Азыр кайсы бир жерлерде керек болсо өзүнүн болгон колуна өзүнүн жашоосуна өзүнүн өмүрүнө кол салуулар. Азыр бизде дагы эң жаман бир адат бар экен, курук намыс деген. Кыргыздарда керек болсо ошо мусулмандарда кол салуу процесси болсо дагы ичинен да айтат экен, ошол себептен өлдү деп. Бирок чыгарып атканда айтпайт экен. Эмнеге десе, себеп жаназа окулбайт, өзүнө кол салган адамдарга депчи. Ошол себептен бул нерсе да көмүскө алып кетип атат. Бирок бул социалдык проблема бара-бара саясий проблема айланып кетиши мүмкүн. Ошол себептен микрофинансылык компаниянын азыркы болуп аткан ишмердүүлүгү өзүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн беренеге ылайык эмес. Азыр дагы сөз берем. Кандай комментарий айтасыз? Бүгүн ошол социалдык колдоо, элди ушундай бир деңгээлин көтөрүү деген максаты көрсөтүлгөн мыйзамда деп атат. Сиз да белгилеп кеттиңиз. Анан эмнеге ушундай бир конфликттер чыгып атат ушул микрокредиттик компаниялардын ортосунда? Мен азыр Сулейман мырзага такыр эле кошулам да, бир нерсегечи. Элдин сабатсыздык боюнча ал биздин биринчи негизги проблема болуп атат. Анда эле кошулам. Дагы бир нерсени кошумча айтып кетишим керек. Биздин компания иштеп атканда алар деле биз жөн эле как банктерге окшоп биз только выгода, коммерческий выгода кылабыз деген максаттары жок. Эгер деле башкача далил? Далил, мисалы ошол процентный ставка боюнча, да? Процентный ставка ограничение боюнча эч кандай мүмкүнчүлүк жок. 1,5% эле ашып барса, Национальный банктан заставляют план работы показать, как вы будете процентную ставку снижать деген. А это негизги алганда бул экономический отношения негизи, эки жактан. А социалдык жактан айта турган болсок, бул негизги маселе бул элдин сабатсыздыгы да, именно неграмотность. Бирок бул жерде сабатсыздыкты биз туура түшүнүшүбүз керек да, сабатсыздык экен, анан ошол себептен проблема экенин айта албайбыз. Бул жерде балким ошол микрокредит компаниялардын өзүнүн юристтери бар. Жогорку билими бар. Алар баардык нерсени прогноз кылып чыгат. Балким ошол сабатсыздыкты өздөрү далилдеп чыккандыр. Ошол сабатсыздык менен кредит берип кайта ошолорду мындай айтканда кыйшак отургузуп коюп атат акырында. Азыр мен ушул сизди эксперт катары, ушул чөйрөдөгү адис катары сурагым келип атат. Айтсаңыз да, кайсы себептерден улам бүгүн сиздерге наразы болуп атат эл? Талас областына, анан Нарын областына биз эл аралык организация менен, IFC деген организация менен чогуу бир изилдөө өткөрдүк. Кандай маселе көтөрүлүп атат, эмне себептен ошондой эле кыйналып атат, акчаны берип атканда эле кыйналып атышында эле биз ошол ассоциация менен чогуу ошол изилдөө өткөрдүк. Ошол изилдөө негизинде көбүнчө бир эле кредит албай, 3-4 кредит алып аткан жери болуп калды. Что бир эле бир учурда. Бир учурда. Эң көбү ошондой эле кредитный бюро статистика боюнча эң көбү Талас областында экен. Бир киши 4төн ашык калат экен да, бир учурда. Ошондуктан биз Таласка барып, эл менен жолугушуп, бир 2000 тегерегенде эл менен жолугушуп, суроо жооп кылганда ошондой эле айткан, биз ошол кредит алып атканда чын бир мекеменен иштеп атканда экинчи мекеме ал деле акчанын файдасын табыш керек, бирок параллельный кредиттер бере берген да. Анын мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу деген биздин микрофинансылык уюшмалардын ичинде аны ачык эле айтып коюш керек. Добросовестныйлер бар и недобросовестный бар. Аябай жакшы эле айтып кетти. Недобросовестный, аларга действительно деньги надо заработать, акчаны табыш керек любыми средствами. А биздин мисалы ошондой эле мына 3 финансовый институттар бар, банк катары. Алар чет мамлекеттен практиканы уже сертификациясын алган, что они полностью соответствуют международной практике по защите прав клиента деген бир смарт сертификат алган. На уровне международной сертификации алган. Бирок
Вот эти три организации, они не могут өзү эле акчаны берип өзү эле кылып албайт. Вот жанында эле башка недобросовестный мекемелердин из-за вот этого весь сектор страдает, да? Мындай болуп атат. Поэтому бул жактан бул маселе чогуу чечилиш керек. Бир эле бул ассоциация же болбосо бир эле банк, бир эле крупный компания, жакшы компания, жакшы иштеп аткан социалдуу маселелерди аткарып аткан бир эле эмес. Бул керек болсо мамлекет жактан, Нацбанк жактан, керек болсо правоохранительный органы жактан бул кошулуш керек. Ошондо бүгүн элдин жапат чегип ушундай бир кыйын түйүшкө келип аткандыгына өкмөт ошол улуттук банк күнөөлүүбү? Жок, мен күнөө деп аткан жерим жок. Просто бир эле ассоциация же бир эле ишкана, бир эле микрофинансовый уюшма бул маселени чече албайт. Буну чогуу отуруп, чогуу маселени чечиш керек. Кимдин айынан болуп атат бул көйгөй? Ушул ызы чуулар, конфликттер эмне себептен болуп атат? Бул эми акчанын төбөлбай проблема болуп аткан, анан бүт эле экономикалык жактан мисалы мурунку переводдор келип аткан болсо, андай переводдор жок болуп атат. Элибиз деле ишенип калган да, ошол перевод келип калса, бир же эки жеринден мен кредитин жаап коем деген бир ниеттер бар эле, бирок ал келбей койду. Андан тышкары мисалы мына процентный ставка көтөрүлүп атат. Процентный ставка Ким көтөрүп атат ошону? Процентный ставка азыр мына доллар маселеси эле мына алып коюшту, доллар көтөрүлдү, бүт калган нелерге таасир болду. Анан бир нерсени такыр эле айтып коюшум керек, ачык эле айтып коюшум керек. Бүт мына микрокредитный компания иштеп аткан, Кыргызстанда иштеп аткан, биз чет мамлекеттен акчаны келтиребиз. Чет мамлекеттен келип аткан акча доллар эсебинен келет да. Доллар эсебинен келип атканда биз банкка барып аны же алмаштырабыз, же коебуз да, чтобы ал бизге сому бергеничи. Бирок банктан сомду алып атканда анда эле ценасы кошулуп калат. Баасы эле кошулуп, микрокредитный компаниядан элге берип атканда анда эле баасы эле көп болуп калат да. Эгер деле ошондо же мамлекеттен жакта Анда жанагы мыйзамда элдин социалдык абалын көтөрүү, элге бир жардам берүү болуп атса, неге анан кайра элди кайра эле үстүнөн кыйнап атат? Алып таштабай, иштетпей эле койбойлубу анда? Бизде мындай кандай айтсам, Проблема болуп атса, элде көйгөй болуп атса, неге мындай кылабыз? мындай болуп атат да, аябай жакшы эле суроо болду. Анан дагы бир нерсени дагы кошулуп кетейин. Микрофинансовый уюшмалар 10 жыл, 20 жыл бурун эң башталып атканда алар кандай эле ачылган? Анын өзүнчө эле мындай ачылган жок да. Козгарындай ачылган да. Себеп эгер деле банк жактан ошондой эле потребностьни удовлетворять этпей алса, аны потребностьти удовлетворять этиш керек да. Эгер деле азыр күндө микрокредитование берип аткан уюшмалардын бүт эле банктар жабылса, покрытие болуп, алар ошондой эле акчаны берсе, кредит, микрофинансовый окшош. Бүт микрофинансовый компания жабылат. Керек болсо, эгер деле ошол банктар жакшы акча берип, айылына ошол айылдан келген кишилерге ошондой эле акча тийсе, жабылса жабыла берсин. Себеп бул конкуренция катары кетиш керек да. Вот пока наша банковская система не удовлетворяет вот этот спрос, болуп аткан спросту, микрокредитный компания иштеп келе берет. Но другой момент, негизги башка маселе бар. Если даже микрокредитный компания жабып, же болбосо банктер жабып калса, спрос всегда бар да. А если спрос теневой кетип калса, вот тогда это уже бул башка маселе болуп калат. Сиз кандай комментарий бересиз? Бу жерде бир комментарий айтып кетиш керек. Туура айтып кетти. Бизде болгон микрокредит компаниялардын чындыгында сырттан болгон акча куюу процесси жүрөт. Бул жерде бир нерсени айтып кетиш керек. Албетте элдерде ар дайым адам жашап аткандан кийин акчага талап болот. Кандай болбосун талап болот. Бирок талапты кантип кылып беребиз? Эгер адам алкаш болсо, ал аракка талабы бар. Эгер адам бир наркотикалык заттарга талабы болсо, андан беребизби деген суроо. Кредит азыркы учурда Кыргызстан эгемендикке болгондон кийин ал наркотик катары болуп калды. Себеби кийинки биздин өзүбүздүн алыскы райондо туугандар кредит алып аткан лотереяга утуп алган болушат. Керек болсо кредит эксперттерге арак куюп беришет, жууп берет. Мен алдым депчи. Бул эме деген деңгел. Бул деген микрокредиттик уюмдардын негизги максатынан да сырткары болуп аткан бул сырткы көрүнүш Кыргызстандын келечегине эч кандай жакшылык алып келбейт. Неге? Чындыгында ал тарап кредиттик уюмдарды айтайлы, банктан сырткары өтө өнүгүп жатат. Неге? Акыркы учурда мына 4 микрокредит компания убагында керек болсо 250%дан берип аткан.
Финк болобу, компаньон болобу, Мөл булак. мөл булак азыр пока билбейм. Азыр жеке банк болду. Эмне себептен? Кайсы себептен? Себеби эл байытып койду. Эл курсагын тойгузду, аны ошондон деңгээлге чыгарды, анын портфелин көбөйттү. Бирок эл ушундай экен, жаман экен дегенге мен тилим барбайт, себебинен дегенде бул Кыргызстандын эли бир жаран болсо да Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн түзөт. Бирок бул мамлекеттүүлүктө өкмөттүн дагы бул жерде жоопкерчилиги бар. Экинчи жагынан бул жерде микрокредиттик уюмдар бул акча сырттан келип атат, бирок биз иштешибиз керек, ар кандай бонус салыш керек дегенди максатты кичине азыраак коюп туруп, келечекте ойлош керек. Себеби мындай отурган болсо, эртең Кыргызстанда жарандар баардыгы карызкор болуп калат. Карызга ээ болуп туруп, соттон баш чыкпай калат. Мына азыр Кыргызстандын баардык райондоруна барың, жок дегенде 20дан судебный процесстер бар. Микрокредиттик уюмдардан, банктан болбосун. Микрокредиттик уюмдар баарынан 20дан процесс болуп атат. Эмне деген көрсөткүч? Бул деген жеке жарандар 2010 жылдан 2015 жылга чейин Россияга чыгып миграцияны төлөп, кандай бир ишмердүүлүгүн жүргүзүп, Россия Казакстанга өзүнүн товарларын саткан болду. Мына 2015-жылы бизде ачык айкын көрүндү. Эмне болду? Микрокредиттик уюмдар бул нерсени карабайт. Керек болсо сен өлүп калсаң, сен карызыңды болойт. Форс-мажор деген нерсе жок буларда. Форс-мажор деген 2010дан киргизилди, бирок анда дагы булар кааласа киргизет, кааласа киргизбейт. Эмне мен буну далилдейбиз? Келишим деген нерсе бар. Эң негизги инсандын тагдырын чече турган келишим. Келишим ушундай нерсе, кредит берип атканда 2-3 күнгө таанышканы берилбейт. Керек болсо 1 күнгө да берилбейт. Бул мен далил. Кардар менен. Ооба, мисалы сиз кредит алам деп атасыз, мен кредит куюм, сизге акча керекпи? Керек, келесиз. Сиз айтасыз, Сулайман байке, бул жерде мына берени өзгөртүп коелу десе, мен айтам, кааласаң ал, кааласаң алба. Бир тараптуу келишим. Мыйзамда көрсөтүлгөн жарандык кодексте келишим деген 2 тараптуу болуш керек. Экөөнүн тең милдетин, укугун караш керек. Көбүнчө айтат кредит уюмдар, мен сага акча берип атам, кечирип кой, сен акча өткөн, сен күрөө да алып атасың да. Бул 2 тарап тең салмактуулуу болуш керек. Кредит келишимде 1 тараптуу түзүлөт. Акыркы мына 3 жылда гана кыргыз тилине чыгып калды. Ошо биздин талабыбыз менен Улуттук банкка кат жазып жүрүп, соттошуп жүрүп, ошол нерсеге жеттик. Кредит алып аткан жаран толугу менен укугу бар кыргыз тилинде кредиттик уюм болсом токтогулда. Кыргыз талы токтогулда же болбосом тиги тогуз тородо элестеттиңиз, кайсы орус тилинде түшүнөт ал кредит келишимди. Баардык орусча. Бул майда 8-чи болгон параграф шрифт менен жазылып аткан болсо. Ошону талап кылабыз, кыргызча бергиле. Хотя кыргызча болсо дагы сотто сен колгоп коюпсуң деп сот сурайт. Бул жерде толугу менен ушу 20 жыл жарандардын айтканда кан соруп бүтүштү. Азыр ушундай болуп атат, реформалайлы депчи. Бир гана реформа бар, жарандарды мен бир нерсени чакырып кетет элем, кредиттик уюмдардан алыс болуш керек. Кредиттик уюмдардан алыс болуш керек. Себеби кредиттик уюмдар булар сенин үйүңөргө киргенден сени уктатпайт, майрамыңар токтотот, бала төрөп атканда эсептей баштайсыңар. Канча бала төрөлдү, канча кийим алып бериш керек. Себеби толугу психология, болгону карыз төлөөгө нерсе кирип кетет. Азыр Бишкекте ар бир 4-3 квартира ипотекада. Ушу жаш көрсөткүчпү? Бул туура эмес көрсөткүч. Себеби Кыргызстан экономика өз төмөн болгондон кийин ипотека берүү өзү кооптуу нерсе. Себеби эртең Казакстандагы элдер 4-5 этаждан секирип баштаса эмне кылабыз? Бул деген жарандардын айтканда самоубийство кылып баруу, өзүнүн баарын бар өлтүрүү, бирок кандай маселе чечен сеники деген. Бул көрсө, азыр мен башына айтып кеткендей, эгер арак ичкиз келип атса, арак сатам деген эмес да, буну токтотуш керек. Буну тез арада токтотуш керек. Өкмөт бул киришип, мисалы банк дегенибиз менен Кудай үчүн биздин 3 банкыбыз бар Кыргызстандын өзүндө. Ошого деле эгер жакшы насыят берип туруп, иштин жүргүзө турган болсо болот. Бирок микрофинанс компанияларды азыркы учурда болуп аткан ишмердүүлүгүнө мен толугу менен каршы эмесмин. Себеби келишимдери бир тараптуу түзүлгөн, бул жарандардын укуктары сакталбайт. Толугу менен сакталбайт. Эгер сактала турган мен дегендерге дагы барсаңыз, сизге колуңуз карматпайт бир күнгө дагы. Эртеңки күндө сиз ошо келишимде болгон бир-бирин өзгөртөмүз, ага дагы макул болбойт. Дагы эң жаман жери ошол болуп аткан микрокредиттик уюмдардын жаранды болгон мамилелери. Сен кредит алдыңбы, карыз акча алдыңбы, жакшысыңбы, эми акча өргөндө жамансың деген бир жакшы принциптер бар булардын. Ошол нерселер дагы жарандарды тупиковый жекке алып келгенден кийин же миграция чыгасың, же урдайсың, же болбосо өзүң кол саласың. Ушу 3 жаман факторго алып келип атат. 1050 адамды биз изилдеп чыкканыбызда эң жаман нерсеси 95% бизде аялдар чыкты да кредит алып аткан. 95%. Психологиясын да, физиологиясын изилдеп көрсөк, чындыгында аялдар алдоого тез келет экен эркекке караганда. Эркек өзүнүн үйүн, мүлкүн тапкандан кийин карманган отурат экен үйдө. Бул мен машинам, бир машинам болсо 5 жыл айнам депчи. Бирок аял кичине бири-бирине болгон көз карашы катуу экен. Мисалы менде Новокенде бир клиентим бар, 4 кредити бар.
Мен айттым, эжеке, эмне үчүн алды десем, күйдүргүп өлтүрдү дейт. Кандай десем, конушум бир телевизор алды, отура албадым үйдө дейт. Мен да телевизор алгым келди дейт. Холодильник алды, анан кийин мен да холодильник алдым дейт. Төлөөнү карап койбойсуз десем, жок дейт. Мен ошол маал ошондой болдум эле дейт. Мен айттым, ошого кредитный эксперт келип бир система сурап койдубу? Десем, жок дейт. Бул деген эмне көрсөткүч? Микрокредиттик уюмдар ошо кредит бирок бизнес проект деген бар. Сен эмнеге иштетесиң, кандай иштетесиң, эртең бунун ишмердигин кантип сен төлөйсүң болуп деген суроо болуш керек да. Мына азыр 500 000 жаран Кыргызстанда кредит алуучу. Мен ишенбейм, 500 000 микрокредит компаниялар, хотя болду 500 000ден 100 000 ушу жанагы бизнес долбоорлорун сурат дегенге мен ишенбейм. Иши бизнес долбоорду өздөрү жаздыбы мен билбейм, ал фиксация. Бул фикса настоящий. Себеп эмне дегенде, ушу Кыргызстанда болгон бир Бишкекте ито улуттук банктын төрагасы айтып атат. Мына Global Money Week болду. Эл аралык деңгээлде элдердин финансылык жана кредиттик сабаттуулугу тууралуу. Өзү ачык эле айтты. Бишкек шаарында жарандардын кредиттик маалымат тууралуу билим деңгээли төмөн деп. Ал уже биз региондорду айтпай эле коелу. Ошол нерсе менен микрокредит компаниялар пайдаланып атат. Жарандар ушуга алданып атат. Өзүнүн байлыгын, өзүнүн болгон келечегин сатып атат. Ошон үчүн жарандарга бир эле нерсени айтат элем. Лучше алыс болгула. Алыс болгула. Сабырына сар алтын дейт. Бүгүн кийбесиң, эртең кийесиң. Тоюң кылбасаң, эртең тоюң да кыласың. Баардыгы өзүнүн ордуна болот. А бирок бирөөнүн капчыгын толтурган эмне пайда? Ал эртең капчыгын толтурат. Бердеги ишкерлерге сөз жок. Себеп булар берде Кыргызстан жаран, булар да өзүнүн бала-чакасын багып атат. Бирок тиги сырттан келген американец дейби, англичан, голландец болуп ал акчасын алып кетет болду. Кыргызстан акчасын соруп кетет ошентип эле. Жарандар кишине ошол нерсе келиш керек. Токтотуш керек кредит алуу. Комментарий бере аласызбы? Комментарий мындай. Мен мындай, может быть, кичине неожиданно болуп калат, бирок көп айтып аткан сөздөрү мен кошулам. Сулейман мырзага, себеп аябай элдин ошондой эле иштеп аткан биздин элдин карапайым элдин жага турган сөздөр болуп атат да. Негизичи, поэтому мен кошулам. Бирок биз Кошулганыңыз кандай? Мисалы бүгүн ошол микрокредиттик компаниялар чындыгында эле бүгүн бир кыянаттык кылып жаткандыгын деп кабыл алыш керекпи, кандай? Жок, мен мындай айтып коеюн. Маселе башкача болуп атат негизичи. Башында эле айтып кеттим, мына бизде мисалы 20 мүчө болсо, өзү эле мындай айтып кетти. Сиз биринчи айтып кеттиңиз, 300 компания тегерен, 500 компания, 400 компания тегерен болот. Бирок 20 компания ичинде болсо, биз ошондой эле 20 компания ичинде эмне болуп атканда эле биз маалыматыбыз бар. Ошондой эле айткандай анализ деп коебузбу? Кредитоспособности. Проверка кредитной истории деп коебузбу? Ошондой эле Нацбанктан келип аткан проверка деп коебузбу? Ошондой эле образец, вот шаблон бар да, ошондой эле кредитный договор. Эки тилинде эле, мисалы ошол компаньон керек болсо 2008-жылы эки тилинде эле жасалган. Бул кече эле эмес, 2008-2007 жылдан баштап уже эки тилинде эле башталган. Бирок колуна берип аткан келишимдер мен айтып коеюн, Алишер мырза. Ар дайым орус тилинде болгон. Себеби 2009-2010 жылдары биздин клиенттерибиздин келишимди бирөөсүнө кыргызча көргөн жок. Бир мындай маселе болуп атат. Азыр мына биздин мына коллега айтып атат, көп мисал келтирди. Бирок это вот как бочки меда, ложка дегтя деп коебу. Мындай баардыгын кошуп бир деп жакадан чыгарса эле туура эмес деп ойлойм да. Потому что азыр айтып аткан бүт нерселер биздин мисал өзүбүздүн мүчөлөрдүн алгандачы, баардыгы национальный банктан баштап, налоговый керек болсо, внутренний, внешний аудит керек, баардыгын текшерип келет, нелер бар да, ачык, баардыгы прозрачный кетет. Налоговый жактан, национальный жактан. Поэтому мен мындай эле айта албайм да, что анын деле эсебин албайт, мындай эле праваларын, укукларын деле нарушать кылат деген мен такыр эле кошо албайм. Ошол деле айтып коюш керек да. Алишер мырза, сизге бир суроо. Ушу келишимдер бир тараптуу түзүлөбү же клиенттин дагы суроо жоопторун кабыл алабы? Мындай компания. Бул ачык маселе, действительно. Эгер деле суроо болуп, суроо берип атканда эле суроого жооп албаса, себеп кандайдыр нелер туура келбей калып, мисалы досрочный погашение боюнча штраф алынат дегендер болбосо, все анда албай эле коет. Бирок эгерде кандайдыр вот именно критичный маселе болуп аткан болсо, аны просто компания если пропустила, башында эле аны көрбөй эле калып, мынаны коюш керек, мынаны жок, мисалы ошондой эле мен күбөм жок болуп аткан болсо,
физически жок болду, мен кантип колуну коюп берем же болбосо анда давайте изменение керек деле, ошого башка кишинин как поручитель катары койгону бүт эле маселе ачык эле, там можно. Бирок сроктору проценттеричи. За сроктун процентине мисалы мен төлөп атканда свободный график менен төлөйм. Мисалы мен ишмердүүлүгүн сезонный, мен только жазында прибыль алам. Себеби мисалы мал алып атканда көбүнчө кредит бердик деп мактанат, бирок мен деле айтат элем, бул мал алып аткан кредит өзү өлүм деген нерсе да. Себеби алып аткан уюң ай сайын туубайт. Ал 9 айдан кийин туат. Ал уже Кудай жагынан законный уже эсептелген нерсе. Бирок кредит берип атканда ар ай сайын төктүрөт. Аны Же болбосо помидор эктирет да ар ай сайын төктүрөт. Мен айтам, туугандар, кайта ойлонсоңор, өккен помидорун 3-4 айда бериш керек. Жок, бизде ошондой тигиндей мигиндей. Ошого мен айтып атканымда кредиттик келишимдер бир тараптуу. Барып туруп мен эгер мен даже ушундай деңгээл менен барып кечирип коюңуз, кредит келишимде мындай бар экен. Давайте эгер сиздер тура эмес болсо, силер тура эмес, силер мен сотко берем десе, айтат да. Кааласаң ал, кааласаң жөнө дейт. А бирок күрөөнү сурап атканда укмуштай сурайт. Мындай да, сиз Сулейман мырза, мындай мисал келтирип атканда, мындай конкреттүү болуш керек да. Потому что менин келип аткан мисал, мен ар бир компаниянын керек болсо, биздин мүчөлөр боюнча ар бир компаниянын, ар бир продуктун клиенттин кандай потребность карата, ошол график погашения мен сизге айтып бере алам. А мындай болуп атат, андай болуп атат деп общий суроо ушул жерде. Общий суроо. Общий суроо. Жок, общий суроо эмес. Бул биздин өзүбүздүн тажрыйба. Себеби биз соттошуп атабыз. Себеби биз азыркы учурда консультация берип атабыз. Менин бир клиентим бар, караңыз. Ал бир микрокредит компаниядан акча алган, өтө көп, 600 000 сом. Эмнеге алдым десем, ал айтат, зергерчилик менен иш кылам дейт. Ал Өзбекстанга алтын сатат экен. Бул деген көмүскө экономика, контрабанда. Бирок микрокредит компания ал жөнүндө билет. Көмүскө сыртталып аткан экономикада болгон пайданы ал өзүнө киргизип атат. Ал жөнүндө айтпайт да. Кыргызстанда биз билебиз, көмүскө экономика 70% чейин жеткен, 60% чейин. Бирок черный валовый продукттан пайдасын алып атпайбы. Себеби мен элестеттиңиз, айылда жүргөн бир жаран кредит алып атат 100 000 сом, каяктан пайда көрөт? Эгер кою жок болсо, мал жок болсо. Значит, бирде черный, айтканда черный эмес дейли, бирок көмүскө экономика бар, ал жерден пайдасын алып атат, бирок микрокредит компания унчукпай алып атат да. Ал сурабайт да, сен каяктан алдың? Анын налогун төлөдүң беле? Пайдасы бюджетке түштүбү дебейт. Бул деген эмне көрсөткүч? Просто способствование. Просто ошо көз жумуп коюу. Себеби эмне дегенде негизги максаты пайда көрүү. Жок. Пайда көрүш керек, байыш керек. Жок, керек болсо, ошондой уюшмалар болсо, микрофинансовый компания болсо, биз жагынан, ассоциация жагынан керек болсо, биз жардам берели ошондой эле компанияны жабышка. Чогуу жабышка керек болсо. Себеп бизде эле мындай укукубуз жок, прямой жабылгандычы. Ассоциацияныкы жок. Андай жок бизде. Биз общественный уюшма болуп атабыз. Только улуттук банк. Да, улуттук банк, только улуттук банк. Ошондой керек болсо, биз улуттук банкка ошондой мисалдарды келтиришибиз керек. Мисалы, национальный банк менен, улуттук банк менен сүйлөшүп атканда, алар мындай общий фразаны не принимайт да. Алар конкретный пример сурайт. Бизде эле мындай ошондой эле болду да. 2012-жылы, 2013-жылы. Если помните, мындай көп информация, пресс-релиз, там пресс-конференция, бул жерде эле мындай суицид болду, мындай суицид болду. Мындай өттүрөндөрдү биздин ассоциация негизинен биз вот принципиально начали отслеживать. Звонить эттик. Попросили вот ушол районный милицияны куп, прям, пожалуйста, ошондой фамилия кетти азыр пресс-конференцияда. Мындай киши барбы, жокпу дегенде, биз минимум 12 фамилия ложный чыккан да. А мында общие средствах массовой информации баарын айтат, мына суицид кылды, мына кыйналды, мына мындай болду деп фамилиясын салыштырганда бир эле киши жыкпай чыккан. Эмне себептен билесизби, Алишер мырза? Мен жана айтып кеттим да. Бизде өзүбүздүн укугубузга кайдыгерлик бар. Кандай? Ал жаран күйөөсү болуп, аялы айтып койсо, жаран жаназа окулбайт. Ушул нерсе. Милициядан да жогору өзүнүн болгон намус да бар да. Кантип айтсын? Менде факты көп. 3-өө. Бирок мен аларсыз айта албайм. Мыйзам ошого мага тоскоолдук берет. Мыйзам чегинде эгер айта турам болсаң деп, анда эмне болуш керек? Анда просто-напросто элге жайыт болот, кредит сени азын алып тур деп. Ал дагы эле бар. Биздин менталитет не позволяет, чтобы ал өзүнүн болгон көйгөйүн азыр ушундай жаман көйгөйүн айтты деп. Кудай сактасын. Кошулам. Ошол себептен азыр такай дегениңизге мен эмне үчүн мындай критичный айтып атканымдын себеби, эгер Кудай сактасын бизге келбесин. Бизге келбесин. Ушул жерде келбесин. Бирок келе турган болсо, керек болсо жаран ошого барат да. Себеби баласы кредит алганда апасы жооп бергендер бар. Бул фактылар билесиз. Кызы алса кайнатасы жооп бергендер бар. Ажырашып кеткендер канча кредиттин айынан.
туурабы? Вот бул факт турат. Зачем аны тактап айтканда? Тактап айтканда айтпайт кыргыз. Биздин менталитет айтпайт. Өлүп атса да тоюн кылат кредитке, бирок айтпайт. А бирок биз не кылабыз? Пайдаланабыз. Алишер мырза, биз пайдаланып алардын канын суратабыз, ал бечара тиякта күлөт, биякта ыйлайт. Кимге айтайын, эчтеке жок, ушу менен жашоо болуп атат да. Ошон үчүн сиздин аткан аракеттериңиз жакшы. Мен сиздин немеңизди угуп жүрөм, бирок микрокредиттик уюмдардын саясатын өзгөртүш керек. Мыйзамга ылайыкташ керек булардын ишмердүүлүгүн. Эгер мыйзамга ылайык болуп отпой болсо, анда мындай айтканда жабыш керек. Себеп көйгөй чоңоюп атат. Көйгөй бара мына азыр акыркы учурда Кожоң платында дворец спортуда болду. Не деген көрсөткүч? Төрагага уже бакырып атат заемщиктер. Төрага ким? Ал улуттук банктын, ал силердин көзөмөлдүү прокуроруңар да, туурабы? Чоң атаңар мындай айтканда кыргызча. Кыргызча жөн эле сүйлөчү. Себеп келишимдер окуп берсеңиз, окуп берсе сиз деле түшүнбөйсүз. Бишкекте жаран түшүнбөгөн сиз да түшүнбөйсүз. Аны түшүнүш үчүн 4-5 жолу мыйзамды окуп чыккандан кийин мыйзам чыгарып аткан жарандар даже депутаттарга түшүнбөй калат. Түшүндүрүп бергиле депчи. Сөздүн ичиндеги талтаалдыкты окусаң, кээде да өзүң таң каласың. Өзүң жазганбы же российский кодекстен эле алып коюп койгонбу депчи. Бизде бул нерсе айтып атпаймынбы, кыргыздарга ылайыктуу нерсе эмес. Ылайыктуу нерсе эмес. Себеп биз мамда отурмаса эртең баарыбыз карыз кылып бүтөбүз. Биз ойлошубуз керек Европадай деп. Себеп Европада пайыз төмөн, эң төмөн Чехияда. 1 бүтүн канча бир пайыз ушундай. А бизде азыр 25тен 1,25ке пайыз жок да азыр турабы. Кайсыл себептерди оңдошубуз керек да, кайсы себептерди алышыбыз керек? Кредит берип атканда кандай талаптарды кылыш керек? Бүгүнкү күндө кылбай жаткандары кайсылар? Сөз сизде. Мен ушу жоопту экиге бөлөт элем. Мыйзамдуулук тууралуу айтып кетсем. Экинчи намыстуулук тууралуу. Мыйзамдуулук деген кандай десе, микрокредиттик уюмдарды өзүнүн мыйзамы менен азыр бул жакта айтып атат 400, бирок 100 иштеп атат деп 300-ün жок кылыш керек. Чектөө коюш керек. Конкреттүү түрдө чектөө. Жашап аткандарды, иштеп аткандарды чектөө коюш керек. Ким чындыгында эмне кылып атат? Экинчи нерсе, багыттын талап кылыш керек. Сен чындыгында социалдык жагынан Кыргызстанга пайдаң барбы? Бар. Иште, пайдаң жокпу? Кечирип анда банк болуп кет. Банк болуп кет, жолсун лицензияңды алабыз. И бу жерде ушудан эле сразу мен ушу ресурстук жагына өтүп кетелем, жарандуулук немесине. Кыргызстандагы жарандарга, ушу мен көрүп аткан болсо айтат элем, кредит албагыла. Кредит албагыла, силерге жарашпайт. Бишкекте болосуңарбы, Москвада болосуңарбы, себеп Москвада керек болсо мөлмөлдүн филиалы да бар. Ал жерден да алып жүрүшөт. Айына 10%. Айына 10%. Мурун алып жүргөн, азыр мен балким адашып атканмын, бирок 2010-да 10% деп мен ушу клиенттерим келгенде. Кредиттен алыс болгула, кредит албагыла. Кредит алыңар келсе, сразу өзүңөргө, үйүңөргө кара тизме илип коюп койгула. Мен тамак жебейм, мен кийинбейм, мен үйлөнбөйм, мен керек болсо бала көрбөйм. Ошого чыдасаң ал, чыдабасаң лучше алба. Ачык сөз. Себеби эртеңки жаш, эртеңки көзүңөн чыккан жашың актабайт ал нерсени. Себеби микрокредит компания сени түшүнбөйт. Ал сен ооруп калгансыңбы ал убакта, же болбосо ал убакта бир кандай проблемага душар болгонсуңбу. Себеби эмгек кодексинде эгер бизде 225 күн болсо иш күнү, келишим 360 күнгө түзүлөт. Ортосунда 3 ай сен жөн эле төлөп бересиң. Эти математически эзептеп көргөндө болсо. 3 ай сен даярсың төлөгөнгө. Даяр эмес болсоң лучше кредиттен алыс бол. Өзүң ишмердүүлүгүң жүр. Көп айтышы мүмкүн, менде кредит керек депчи. Эки тажрыйбаны айтып берейин. Түштүктө болгон нерседен. Бир айылга барсак, айыл башчы, айыл өкмөт дагы молдолор менен сүйлөшүп туруп, өздөрүнчө фонд түзүшүптүр. Кимге керек болсо микрокредит өздөрү беришет экен, пайызсыз. Сизге мисалы үйлөндүз, не керек сизге? Тоюңузга акча керек, же болбосо үйүңүздүн тамашын жабышыңыз керек. Сиз менен келишим түзөт. Жарандар бардык ошо айылдын болгон башчылары, аттуулар келет дагы келишимге макул деп өзүнүн күбөлүгүн берет. Тиги жаран 4 ай 5 айга ошо 30 000 боло 40 000 сом боло алып туруп төлөп чыгып кетет. Ушул нерсени өнүктүрүш керек. Же болбосо экинчи нерсе биз ар дайым кылабыз, убакытты андан кармап тургула депчи. Убактыңарды бекер ошо кредит менен кетирбесең, лучше башка нерсе тапкыла. Кандай? Мурун бир черный касса деген жакшы нерсе бар болчу. Эгер черный кассаны эгер жарандар өздөрүнүн ичинде иштетсе, жоопкерчиликтүү. Мисалы сиз мен баягы бир 10 досубуз менен айына бир $100, $200 айлантырып, бирок эми бир кыргыздарда сразу айтып коюш керек. Чайсыз, чайханасыз особенно.
анан той сууз, анан кийин бүгүн кunda аш деген ошону жок кылып туруп ушундай отурган болсо, бул микрокредит компанияларды жабууна бирден бир чоң жол болот да. Ошону кылыш керек. И жарандардан дагы бир айтып кетейин. Рекламага ишенбегиле. Реклама жалган. Айтып аткан пайыздары бул жалган. Эртең барсаңар башка пайыз коюп берет келишимдерге. Келишим эгер алып кала турган болсоң, келишимдер окугула, ичинде эмне жазылган так карагыла. Түшүнбөй жаткан болсоңор, ошо кредит келишимден анда талап кылгыла. Мага бер, мен өзүм окуп, ошону болгон тиешелүү юристтерден болобу, экономисттерден биз изилдөө кылып келейин депчи. Эгер силер ага жолго барбай турган болсоңор, кредиттен алыс болуп турула. Болгон нерсеңерге мен ойлойм жетиштүү, эгер бизнес кылам деп турган болсоңор, башка бир булактарды тапкыла. Ушул мусулманчылыктан не дейт бул нерсеге? Карап. Нельзя, мүмкүн эмес. Риба. Керек болсо. А сиздер кандай кыласыздар анан? Биз эл маданият, эл өзүн деле келиш керек бул нерсегечи. Буну биз күч менен келтирсек, бул болбойт. Бул обратный эффект болуп калат да. Бул азыр акырын келип атабыз бул нерсегечи. Буюрса келип калат ошол нерсеге. Когда элдин эле ошондой эле выбор болот да. Же традиционный кредитование деп коебуз, же ошол шария негизинде эле алып аткан акчаны деле мен ишеничим бар. Мына урматтуу кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бул жолку берүүсүнө күбө болдуңуздар. Бул чыгарылышта биз Кыргызстандагы микрокредиттик компаниялардын ишмердүүлүктөрү жөнүндө сөз кылдык. Албетте эки тараптуу пикирлерден, эки тараптуу көз караштардан сиздер туура жыйынтык чыгарат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.